Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Summa ma ba'du. Assalamu alaikum. Urmatlı musulman bir tuğandarım. Bugün bizge kelip düşkön sorularga cevap berүүnü tuğra kördük. Albatta ki bir sorular ayabay köp kaytalangandıktan taqtab aytkanda ulu ustazlarыбызга берилип, алардын жообу айтылгандыктан кайра ал нерсеге токтолуп ойлу деп чечтик. Ушул суроолордун эң биринчиси, бизге келген суроолордун эң биринчиси, бул таксырыбыз ким дагы болсо, албетте илим чөйрөсүндөгү адамдардан окшойт. Бизди кичине сынагысы келген окшойт менимче. Эми кандай болгон жерде Кудайым илимине илим кошсун, өмүрүнө береке берсин. Бул таксырыбыз минтип суроо бериптир. Дамла Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан лаулака ламма халактул афлак деген хадис келген. Ушул хадис кандай? Сахих хадисби, сахих эмесби, дурусбу, дурус эмесби деп мага суроо бериптир. Мунун хадистин мазмуну, бул хадиси кудси деп аталат. Лаулака, о Мухаммад, эгер сен болбогонуңда мен бул ааламды жаратмак эмес эдем деп. Бұл хадис тоқылған хадистерден болуп эсептелет. Бұл хадистин лафызы бирок, сөзү тоқылған. Мунун тоқылгандыгы тууралуу биз бардыгыбыз беребиз. Бизден улуу алымдарыбыз бар, мухаддис алымдарыбыз бар. Мисалга айтсак, Маулана Али Қали рахматуллахи алейхи ушул хадисти не деген экен? Бул тоқылган хадистердин катарында эскерген. Ошондой эле Санани рахматуллахи алейхи дагы бул хадисти ошол тоқылган хадистердин катарында эскерген. Бирок бул хадистин мааниси, мазмуну туура хадис. Анткени Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан башка хадистер келет, ушул мазмунду, ушул жана жокоруда айткан хадистин маанисини тастыктай турган. Ал хадистердин бири Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн ыйык хадисинде минтип айткан: "Лаулака ма халактул жанната ва лаулака ма халактун нара". Эгерде сен болбогонуңда мен бейишти дагын, тозокту дагын жаратмак эмес элем деп. Ошондой эле башка дагы бир хадис келет. Аллаху алам, бул хадисти Ибн Асакир риваят кылган болуш керек. Ошонун хадисинде келет: "Лаулака ма халакту дунья", эгерде сен болбогоңда мен дүйнөнү жаратмак эмес элем деп. Ошондуктан жанагы бул таксырыбыздын суроонун жообу бул хадистин лафызы туура эмес, токулган сөзү. Ушул текст токулган, бирок мааниси туура. Мааниси туура. Сиздин жообуңуз, урматтуу суроо берген, илим жолунда жүргөн агамсызбы, инимсизби? Ушундай. Экинчи суроо, бул элдин ортосунда абдан тарап аткан. Бул бир канча жолу интернет бурактары аркылуу бизге келди. Муну мындай жазганбыз да, жазып да жооп бердик, WhatsApp аркылуу да жооп бергенбиз. Бул Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын көлөкөсү барбы, жокпу деген. Ушунда кээ бир адамдар Пайгамбарда көлөкөсү жок экен деген бир хадисти келтиришет. Албетте ал хадисти баягы Хаким Тирмизи аркылуу риваят кылган хадис деп келет. Мына ушул хадис кандай хадис? Маселе ушул жерде. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын түшкөн аяттарды карап, буга салыштырып айта турган болсок, Аллах Таала өтө көптөгөн аяттарда Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам не деген? "Иннама ана башару мисликум", чындыгында мен силер сыяктуу адаммын, жеймин, ичемин, уктаймын, турамын деген мазмунда нелер келген? Аяттар келген. Мына ошол аяттардын негизини алып карай турган болсок, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам башка адамдар катарында адам болгону, ага Аллах Таала пайгамбарлык бир миссияны берген, пайгамбарлык бир милдетти жүктөгөн, элди Кудай Тааланын жападан жалгыздыгына чакырып, ага колгон кулчулукка чакыруу үчүн не кылган? Жөнөтүлгөн пайгамбар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам. Эми хадиске кайталы. Хадисти, бул хадис сабит эмес. Бул хадис мындай неме токулган хадистерден, же болбосо заиф хадистерден деп алымдарыбыз айтышат. Анткени бул хадистин чынжырында эки заиф риваят кылуучу бар. Аны атайын, мен мында телефонумда жазып алдым алардын аттарыны. Жазып алып, алардын биринин аты
Hazır. Birinci rivayet kılıcısı Abdurrahman İbni Qays Za'faroni eken. Abdurrahman İbn Qays Za'faroni. Uşul kişi alım, hadis iliminin alımlarından Tahzib-u Tahzib'de, misalga Zahabi rahmetullahi aleyhi Tahzib-u Tahzib'de bu hadislerdi tokup özüdön çıgarat ele dep aytkan. Kebir alımlar bunu jalgançı deşet ele deyt da. Oşonduktan bu hadis daroo ele bir jalgan hadislerдің katarına koşulup ketet. Ekinci rivayet kılıcısı Abdülmalik bin Abdullah bin Valid degen eken. Bunun abalı belgisiz deyt. Bunun abalı belgisiz bu janağı Asma-ur Rical dep koyot. Oşol hadis iliminin çınjırlarını bayandagan, aytkan alımdarыбыз бар да. Oşol Asma-ur Rical'da janağı hadisти rivayet kıluvchilarning katarında birinde dagın bol kişinin atı yok. Andaktan bol belgisiz bir kişi oluyor septelet. Albatta bol jerde aytıp eskerip ketçü nesi bol hadisти İmam Jalaluddin Suyuti rahmetullahi aleyhi özünün Hasaisil Kubra Hasaisil nemege atı ne? Hasaisul Kubro attуу эмгегинде эскерип өткөн. Аны дагы bir айта кетишибиз керек. Ошондуктан эми негизги маселе бул жерде урматтуу мусулман бир туугандарым, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын көлөкөсү барбы жок бул маселе эмес. Биз пайгамбарга болгон ыйманыбыз болсун. Пайгамбарга болгон сыйыбыз болсун, пайгамбарга болгон урматыбыз болсун. Пайгамбардын биз сыйлай турган болсок, biz anın sünneti менен жашайлы. Пайгамбарды biz урматтап, кадырлай турган болсок, пайгамбарга саллаллаху алейхи көп салават айталы. Бизден мына ушул нерсе талап кылынат. Анын көлөкөсү бар беле, жок беле, анын артынан түшүп, аны изилдеп, аны изилдегендик биздин ыйманыбызды күчөтпөйт, же ыйманыбызды ага ишенбесек, издебесек, аны алсыратпайт. Бизге биздин амалыбыз жана жакшырыш үчүн биз пайгамбардын жолуна түшөлү, пайгамбардын сүннөтү менен жашайлы. Бизден негизги талап кылына турган нерсе ушул. Анан биз ушундай бир доорда келип калыппыз, бул эмне үчүн мындай, тигиндей деген. Биз эмне үчүн тигиндей деген сөздөрдү токтотуп туруп эле Кудай Таалага болгон кулчулугубузду бекем кыла берсек, калганы баардыгы өзүнүн ордуна, вакыт сааты менен өзүнүн ордуна келет. Баардыгыбыздын түшүнүгүбүз Кудай буйрса жете турган болот. Бул дүйнөдө түшүнө албай турган нерселер болсо, акыретте барып иншалла баардыгы ачыкка чыгат. Андан кийинки суроо. Намаздардан кийин дуа кылуу тууралуу. Ушул нерсе аябай бир глобалдуу бир вопроско айланып, суроого айланып кетти да. Кебирлер айтат, ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам намаздан кийин 3 жолу дуа кылган эмес, андыктан бул бидат дейт. Бул туура эмес дейт. Мындай кылбаш керек деп туруп, ошол 3 жолу дуа кылууду жокко чыгарат да. Бир нерсени эскерте кетейин, бул эреже маселеси. Биз ошол хадис илимин негизинен эле усул илимдерин, хадис илимдерин терең түшүнбөгөндүктөн мына ушул корутунду кылганыбызда өттө туура эмес корутунду чыгарабыз биз. Өттө туура эмес жыйынтыктарга кадам таштап атабыз. Жөн эле интернет булактарынан бир хадисти угуп алып, же бир адамдын сөзүнү угуп алып эле ошого карата биз азыр өкүм чыгара баштадык. Бул өтө бир жаңылыш, урматтуу мусулман бир туугандар. Биз хадис илимини, башка илимдерден маалыматыбыз жок боло турган болсо, биз өзүбүздүн оболку алымдарыбыздын айткан сөздөрүн, алардын койгон эрежелерин карманышыбыз керек. Өзүбүздөн бир нерсе чыгарбайлы. Эми караңыздар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан 3 дуа кылуу жок деп айтып жатат да. 3 дуа кылуу жок деп айтуу үчүн бир хадис айтыңызчы. Bir hadis aytыңыз, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 3 дуа кылган эмес деп. Bir hadis aytыңыз. Биз сизди кабыл кылабыз, башыбызга тажы кийгизип алабыз, башыңызга тажы кылып сиздин сөзүңүздү. Ошон үчүн жанагы 3 дуа жок деген адамдар bir hadis келтирип көрсүн. Бул кишилер адамыр ривая ва риваятул адам деген сөздү түшүнбөйт. Адамыр ривая башка, риваятул адам башка. Риваяттын жоктугу башка, анын ошол риваят кылбады дегендик дагы өзүнчө бир башка маселе. Ушул нерсени же болсам адаму зикр ва зикрил адам деп коет. Мындай эрежелерди түшүнбөгөн адам өзүдөн ар нерсени айта берет. Бүт айткан сөзү ката болуп чыгып кетет. Эгерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам риваят кылынбады, мейли. Бирок ошол кылбады деген риваят келтирип көрүңүзчү. Келтире аласызбы, келтире албайсыз. Эгерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кылбаганда,
ошону сахабалар риваят кылган эди, кылмак эди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам намаздан кийин 3 жолу дуа кылбады деп риваят кылмак эди. Себеби азан темасында немеде карасаңыздар, Абу Дауудтун немесинде келет. Азан темесинде ошол Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын ошондой кылбагандыгы тууралуу эмне келген? Атайын хадис келген. Пайгамбар кылбады ушул ишти деп. Хадис келет Абу Даудта. Эми неге бул жерде сиз өзүңүздүн кызыкчылыгыңызды кармашыңыз керек, кылган эмес деп. Риваят жок деген башка маселе, кылбады деген башка маселе. Кылбады деген бир хадис келтиришиңиз керек сиз аны үчүн. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын ошол дуа кылгандыгы тууралуу недерде келет? Хадистерде келет. Мисалга бизде не бар? Далилдер бар, аят бар, хадис бар, ижма бар, кыяс бар. Муну карасаңыз эми, аят, хадис, ижма, кыяс дедик. Кыяс маселеси дагы бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан Сахих Муслимде хадис келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам жанагы Бақи мирзесине барат да, ошол жерде туруп, фа аталал қиям, узак мөйнөткө турат ошол жерде дейт. Узак мөйнөткө туруп, сумма ярфау ядайхи, сумма рафа ядайхи саласа маррат, андан кийин 3 жолу колун көтөрүп пайгамбар дуа кылды дейт. Колун көтөрүп дуа кылды, кайра колун көтөрүп дуа кылды, кайра колун көтөрүп дуа кылды деп Сахих Муслимде хадис келет. Болбогон жерде бул хадистин, бул 3 жолу дуа кылганын негизи ушул болот. Ушул хадис далил боло алат. Эмнеге биз кыяс кылабыз пайгамбардын 3 жолу дуа кылгандыгына да, намаздан кийин 3 жолу дуа кылабыз. Бул жарайт. Бул шариатта бар маселелердин катарына келет. Сиз жок деп айтышыңыз үчүн пайгамбар ушундай кылбады деп бир хадис келтиришиңиз керек болот да. Эгер жок дей турган болсоңуз. Албетте бул нерсени биз милдет катарында аткарбашыбыз керек. Эгерде милдет катарында ушул 3 жолу дуа кылуу милдет сөзсүз түрдө кылышыбыз керек дей турган болсок, анда биз дагы кайра адашкан болобуз. Себеби биздин улуу алымдарыбыз эреже койгон. Мисалга Али Коли рахматуллаху алейхи айтат, кайсыр бир мустахаб амалды адамдар бекем карманып, аны бир милдет катарында тутуна турган болсо, аны шайтан аны бир түр азгырыптыр дейт да. Шайтанын азгырыгына, шайтанын желесине түшүп калган адам ал дейт. Ошон үчүн милдет дебейбиз. Кайсыл киши 3 жолу дуа кыла турган болсо, бул шариатта бар дешибиз керек. Бирок шашып атат, вакыты жок, бир больницага барат же болсо башка жака кетип аткан болсо, мүмкүнчүлүгү жок, бир жумуштары болсо, аш болсун, кайда кетсе кете берсин. Аны эч ким милдет кылбаш керек. Мынау кылбады. Бул кылбагандыгы үчүн бул салафи деген сөздөрдү айтпашыбыз керек. Балким ал шашып жаткандыр, балким ал башка максатта кетип жаткандыр. Ошондуктан бул маселелерде, урматтуу мусулман бир туугандар, биз аша чаппайлы. Ар бир нерсе мындай далил менен болуш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын, байкадыңыздар, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан эмне болуп жатат? 3 жолу колун көтөрүп дуа кылуу бар. Значит, шариатта ошондой нерсе бар экен. Ошого кыяс кылып биз аткара беребиз. Шариатта дагы башка бир эже бар. Иза сабата шайун сабата би адабихи. Эгерде кандайдыр бир нерсе шариат боло турган болсо, бүт адептери менен болот. Ошо колду көтөрүшүбүз керек, колду жүзүбүзгө сүрүшүбүз керек, Аллахка мактоо айтуу менен башташ керек, пайгамбарга салават айтуу менен башташ керек, кайра ошону менен аяктатыш керек. Бүт эрежелери менен такталып кетет. Ошондой эле пайгамбардан не экен? Колду көтөрүп 3 жолу дуа кылуу деген тема бар экен, мына Мирзигор 3 жолу дуа кылды деп. Ошону салыштырмалуу биз дуа кылып кете беребиз. Андан кийинки суроо, бир мусулман бир тууганыбыздын сурообу бар экен. Намаздын ичинде аябай көп мен азгырыктарга учурайм. Шайтан келип азгыра берет. Ошону кантсем болот дейт. Албетте сизге биздин улуу устаздарыбыздан болгон вазифалар бар. Эми ар бир адам өзүнүн устазынан, өзүнүн немелеринен айткан насааттары бар. Ошол акыл насаат, бизге айтылган акыл насааттардын бири: Аузу биллахи минаш-шайтанир ражим, ла хаула ва ла куввата илля биллахил алиyyil азим деген сөздү күндө 70 жолу айтышыңыз керек. Ошону айтып зикир кыла турган болсоңуз, андан кийин экинчи маселе, ошол адал тамакка маани беришибиз керек. Эки маселе. Жанагы зикирди кылып, аузу биллахи минаш-шайтанир ражим, ла хаула ва ла куввата илля биллах деп адал тамак, адал рызкы пайдалана турган болсоңуз, иншалла жүрөгүңүздөн бул васвасалар, бул шектер кетет, Кудайым буйрса. Андан кийинки суроо эмне жөнүндө экен?
Tameki çekse darat buzulabı, sigaret çekse darat buzulabı dep bul суроо аябай көп кайталанып кетип жатат. Урматтуу мусулман бир туугандар, албетте бул тууралуу биз интернет булактардан угуп атабыз. Өтө бир аша чабуулар менен жооптор болуп жатат. Алардын бардыгына ыраазы болуш өзү мүмкүн эмес. Ачык айтыш керек. Кээ бирлер тамеки нас жегүү бул жанагы туалеттеги нерсе менен эле теңеп коюп атышат. Бул өтө туура эмес салыштыруу. Анткени тамекинин заты таза, заты адал нерселерден болуп эсептелет. Ал эми сиз жана айткан туалетиңиз ал оор нажасат болот. Андыктан таза нерсени арамга чыгаруу бул өзү күнөө. Ошон үчүн жакшы ойлонуңуздар. Bunday ушундай жооп берген молдокелерибизге кечиресиздер, кайрылып айтып кетейин сиздерге. Ушундай аша чабууларды токтотушубуз керек. Сиз кайсыл далил менен туалетке теңейсиз тамекини? Кайда сиздин далилиңиз бар ошол туалет деп. Эгерде айта турган болсоңуз ал күл кошулат, ал тиги тезек кошулат, ал тезекти эч качан түздөн түз кошпойт ал. Төздөн түз кошпойт. Аны отко жагат, күйгүзөт. Күйгүзгөндөн кийин ал күлгө айланат, андан кийин кошулат. Бардыгыбыз билебиз. Арам нерсе күйүп, жанагы тезек, жеки кырк дейсиздерби, тезек дейсиздерби, диалекке жараша өзүңүздөр түшүнсөңүздөр болот. Ошол нерсени күйгүзгөндөн кийин ал тазага айланат. Аны кошо турган болсо аны менен арам болуп калбайт. Бул шариаттын эрежеси бул. Бардыгыбыз мухтасар окуганбыз, бардыгыбыз бул маселени түшүнөбүз. Эми суроого кайталы. Суроодо айта турган жерибиз бул экиге бөлүп карашыбыз керек. Биринчи тамеки чегүүнүн өзүнүн өкүмү, экинчиси ал даратты бузабы же бузбайбы. Ушуну экиге бөлүп айтышыбыз керек муну. Өкүм жагын ала турган болсок, Хуласатул Фатава деген китеп бар. Мындай бир калыңдыкта китеп, чоң, эскилери. Азыр 2 том болуп чыккан дешет, көрө элекмин, бирок биздики 1 том чоң эски топ немелерден. Ошонун хашиясында Majmuatul Fatawa деген китеп бар. Хашиясы деп, мындай айланасындагы бош орунга жазылган. Айда сөздөр менен жазылат эски китептерде. Ошол менен жазылган. Ошол китептерде келет ошол жерде. Тамеки чегүүнүн өкүмү кандай десе, макрух болот дейт. Харам да эмес, макрух болот дейт. Эмне үчүн? Себеби адамга эмнеси бар? Жанагы оозу жыттанып, сасык болуп кетет дейт да. Ошон үчүн макрух дейт. Баянга иннал малаиката та'азza мимма татa'azza бани адам. Албетте периштелер ыза тартат. Адам баласы ызаланган нерселерден. Десе айтканда адам баласы жиркенген нерседен периштелер дагы жиркенет дейт. Адам өзү жаман жыт боло турган болсо адам адамдан жиркенет, ошол сыяктуу периштелер дагы жиркенет деген. Ошон үчүн макрух дейт. Ал эми даратты бузуу жагын ала турган болсок, эгерде ошол насты чеккен кезде адамдын эсини оотуп коюп болсо, мас сыяктуу кылып талтаңдатып эки жакка бастырып коюп болсо, ал даратты бузбайт. Бул ошол биринчи жолу чеккен адамдарда мүмкүн ошондой болушу мүмкүн, жанагы эси ооп калып, же талтаңдап жанагындай баш айланып, жыгылып калып бир нерсе болушу мүмкүн. Бирок көнгөндөн кийин бул нерсе эч качан эмне кылбайт, адамды талтаңдатып мас сыяктуу кылып салбайт. Ошон үчүн муну бузат деш үчүн ушинтип бөлүп карашыбыз керек, урматтуу туугандар. Андан кийин бул тууралуу мен азыр айттым, бул тамекинин заты өзү таза дедим. Кээ бир адамдар айтып калышы мүмкүн, сен каяктан таптың мунун таза экендигини деп. Эгерде бул тууралуу билгиңиз келсе, сиз Раддул Мухтар китебин ачып, жанагы Ашриба деген тема бар, ошол жерде алып карай турган болсоңуз, мунун арам эмес экендиги ошол жерде даана айтылат. Ошол жерде бул тамеки дейт мас кылуучулардан эмес, бул тамеки алсыратуучулардан эмес деп туруп ошондой бир сүйлөмдөр келген. Аллах алам, толук эсимде жок сүйлөмү. Ошентип келген. Хоп, андан кийинки суроо бул дагы ошол илмий суроо экен. Биз ошол илмий суроолорго көбүрөөк токтолуп калдык окшойт. Илмий суроо экен, мына азан айтып жаткан кезде мындай кылып баш бармактарын мындай өп туруп, мындай көздөрүнө сүртүү деген келет. Бул албетте биздин китептерибизде бар. Бул Жами-ур Рамузда, Канзулубат деген китептерде келет. Жами-ур Рамузда бул Мухтасар-ур Викоянын шархы. Ошондой эле Дуррул Мухтарларда дагы келет. Бирок ошонун канчалык деңгээлде эмнеси бар? Акыйкаты бар. Бул жерде өтө бир жакшы ойлонуп туруп карай турган маселелер бар да. Биринчи ошол хадис жөнүндө сөз кылалы.
ошол hadis кандай hadis? Ошол hadis өзү марфу hadis. Буну Абу Бакр Сиддик радыйаллаху анху риваят кылган hadis. Албетте бул бар. Бирок ошол hadistин санады кандай, сахих hadis би, заиф hadis би десек, бул hadis заиф hadisтердин катарына кирет. Эми заиф hadis боло турган болсо, биз ошону сүннөт катарында амал кылышыбыз керекпи же кандай? Кандай болуш керек? Алымдарыбыз бул тууралуу өздөрүнүн китептеринде жазган. Эгер заиф hadis келсе, бул фазаил амалда колдонсоң болот деген түшүнүк бар да бизде. Фазаил амалда, фазилеттерде колдоно бересиң дейт заиф hadisти. Ооба, башыбызга тажы бул сөз. Бирок ошол фазилеттерде колдонуу үчүн алымдарыбыз кайда шарт койгон буга? Биз ошонун сүннөт деп этикад кылбашыбыз керек деген шарт койгон. Кандай деп этикад кылбашыбыз керек экен? Сүннөт деп. Бирок этият үчүн ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан ушундай марфу hadis келген, заиф марфу hadis келген деп туруп, ошону аткарсак эмне экен? Болот. Муну эч ким тоспойт. Сиз кебир риваяттарында бул дарылануу катарында келген. Мындай көздөгү көздүн оруудан сактайт дегендей hadisдер келген, көзгө пайдасы бар деп. Ошо дарылануу катарында этият үчүн пайгамбар ушундай кылгандыгын мен деле кылып коеюн деген мааниде кыла турган болсок, шарият муну тоспойт. Бирок эгерде биз ошону милдет катарында бул пайгамбардын түптү сүннөтү деген мааниде эгер айта турган болсок, бул өзүбүздүн оболку алымдарыбыздын пикирлерине дагы немелерине не келет? Каршы келет. Ошон үчүн биз оболку алымдарыбыздын ошол китептеринде айтылган сөздөр менен аткарышыбыз керек. Эмне дедик? Ошол заиф hadis менен амал кылууда эмне экен? Этияттыкты ниет кылыш керек. Сүннөттүктү этикад кылбаш керек. Сүннөт деп этикад кыла турган болсоңуз, заиф hadis менен амал кылуу мүмкүн эмес болуп калат. Ушундай биздин улуу алымдарыбыз эмне койгондор? Коюшкан, эреже коюшкан. Андан кийинки суроо бул немеде экен? Автобустарда намаз окуу тууралуу экен. Автобустарда намаз окуса болобу же болбойбу деген. Себеби кээ бир учурларда автобуска отуруп алган, тыгын болуп калып, жолдордо пробка болуп, ошол пробка болгон кезде менимче намаз убакыты кирип калат. Үйүнө жеткиче каза болуп калышынын ыктымалы бар. Ошондой мезгилде намаз окуса болобу болбойбу деген сурооду бермекчи. Менимче бул бир тууганыбыз. Албетте машинада кетип жаткан машинде намаз окууга болот. Бирок шарттары бар. Ошол шарттар табылса, намазыңыз 100% кабыл. Эгер ошол шарттар табылбай турган болсо, сиз эсен аман үйүңүзгө жеткенден кийин кайра намазды кайтарышыңыз керек. Ал шарттар эмне? Сиз отурган абалда мындай рүкү сажда кылып окушуңуз керек дейт. Автобустарда, бизде маршруткаларда бул мүмкүнчүлүк жок. Фарз намаздарда сөзсүз түрдө отуруп окусаңыз макул, бирок рүкү сажда кылып окушуңуз керек. Бизде автобустарда тыгын болгондуктан, маршруткаларда тыгын болгондуктан биз эч качан отуруп алып рүкү сажда менен намаз окуй албайбыз. Бул биринчи шарты. Экинчи шарты кыблага жүздөнүш керек фарз намаздарда. Бул дагы автобуска отурган кезде мунун дагы мүмкүнчүлүгү жок. Ошондуктан эгерде азыркы доорларда ушул пробкага кабылып намаздын каза болуп кетишинин коркунучу боло турган болсо, эмне кылалы биз? Даратыбыз бар, ошо ишара менен башыбызды мындай кылып коюп эле намазды окуйбуз, бирок эсен аман үйүбүзгө жеткенден кийин кайра намазыбызды кайра кайтарышыбыз керек. Аллах разы болсун. Кудайым өмүрүңүздөргө береке берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.